Түркия Кыргызстанга өнөр жай зонасын түзүүгө кызыктарлыгын билдирди. Кыргызстанда акыркы суткада 1233 адамдан COVID-19 табылып, 8 бейтап көз жумду. Баткендеги чек ара жаңжалында каза тапкан 27 жарандын үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон компенсация берилди. Реджеп Тайып Эрдоган Орхан Инандынын Туркияда экенин ачыктады. Баткен облусунда 176 үй 1 сентябрга чейин курулат. Ички иштер министрлиги жарандарды каржы пирамидалардан сак болууга чакырды. Эртең 7 июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов 5 июлда Хантай шаарынын мэри Лютфу Саваш башында турган бизнес делегация менен жолугушту. Жолугушуунун максаты Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу жана энергетика, айыл чарба жана өндүрүш, тактап айтканда текстиль жаатында биргелешкен ишканаларды ачуунун мүмкүнчүлүктөрүн кароо болгон. Ошондой эле түрк тарап 180 миллиондон ашык керектөөчүсү бар ЭАЭ базарларына чыгууга жана Кыргызстандын аймагына өнөр жай зонасын түзүүгө кызыктарлыгын көрсөттү. Жолугушуу ачык жана конструктивдик диалог форматында өтүп, анын жыйынтыгы боюнча эки тараптуу кызматташтык жана инвестиция министри Шыкмаматов айтып берген инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашуу жетишилди. Муну менен катар Хатay шаарынын мэри Лютфу Саваш аталган жолугушуу белдиктүү эки тараптуу кызматташуунун башталышы катары кызмат кылаарына ишеним артып, инвестиция министри Шыкмаматовду үстүбүздөгү жылы Хатay шаарына өтө турган Экспо 2021ге катышууга чакырды. Кыргызстанда бүгүн 6 июлга карата коронавирус дагы 1233 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Маалыматка караганда, анын ичинде Бишкек шаарында 789, Ош шаарында 44, Чүй облусунда 139, Ош облусунда 32, Талас облусунда 9, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абад облусунда 83, Баткен облусунда 89 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 763 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 410, Ош шаарында 83, Чүй облусунда 94, Ош облусунда 55, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 63, Баткен облусунда 25 бейтап оорудан айыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Ысык Көл облусунда 3 жана Баткен облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 4158 бейтап, амбулатордук түрдө 12012 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 30 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 5644 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 5003 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 133303 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 103975 киши айыгып чыкса, 2054 адам каза болду. Үстүбүздөгү жылдын 28-29 апрелинде орун алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгон 27 адамдын үй бүлөсү 1 миллион сомдон кенемти алышты. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынынын жүрүшүндө Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, каза болгон кыргызстандыктардын үй бүлөлөрүнө компенсация үчүн 51 миллион 556 миң сом бөлүү чечими кабыл алынды. Бүгүнкү күндө курман болгондордун 27 үй бүлөсү 1 миллион сомдон алышты. Кенемти алуунун өзүнчө атайын жол жоболору бар. Кенемти алган 27 үй бүлө бул компенсацияны толугу менен аяктаган. Калган үй бүлөлөрдө процедуранын жүрүшүндө кенемти алышат, деди ал. Ошондой эле Жунушалиев чыр-чатактан жабыркаган 67 адам жараатынын деңгээлине жараша 50 миңден 100 миң сомго чейин компенсация алышкандыгын кошумчалады. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүү жайында Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, 36 адам набыт болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Баткен аймагында жалпы 136 турак үй жана 84 объект күйгөн жана жабыркаган.
Кыргыз жараны Орхан Инанды Туркияда экени ачыкталды. Бул тууралуу Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган министрлер кабинетинин жыйынында өзү билдирди. Бул тууралуу Hurriyet басылмасы жазды. Орхан Инанды улуттук коопсуздук кызматынын жардамы менен Туркияга алынып келинди, деди Эрдоган. Белгилей кетсек, кыргыз жараны Орхан Инанды 1-июнда дайынсыз жоголгон. Аны издөөнү президент Садыр Жапаров күч органдарына тапшырган. Аны издөө ички иштер министрлигине жүктөлүп, адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Баткен облусунда 28-29 апрелде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал учурунда жабыркаган үйлөрдүн курулушу 1-сентябрда аяктайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орунбасары Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Баткен жана Лейлек райондорунда 140 үйдүн курулушу жүрүп жатат. Баткенде каза болгон жарандардын жакындары үчүн курулуп жаткан 36 үйдүн курулушу 80-90% бүтүп калды. Анда электр энергиясы тартылып, канализация жана таза ичүүчү суу маселелери чечилип жатат, деди ал. Жунушалиев бул үйлөр демөөрчүлөрдүн каражатынын эсебинен курулуп жаткандыгын белгиледи. Муну менен катар социалдык объектилердин курулушу жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул иштерге мамлекеттик бюджеттен 450 миллион сом бөлүнгөн. Жалпысынан 8 объект, анын ичинде 5 мектеп, 2 бала бакча жана 1 ФАП калыбына келтирилет. Өткөн жумада Баткен облусунун калыбына келтирүү боюнча МАМ комиссиянын жыйыны өттү. Анда бардык иштерди 1-сентябрга чейин бүткөрүү тапшырмасы берилди, деди ал. Ошондой эле максат айылында демөөрчүлөр 2 ФАП жана 1 бала бакча курууну өз мойнуна алышканын кошумчалады. Курулуш процесси президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Малиповдун көзөмөлүндө. Биз күн сайын аларга маалымат берип турабыз, деди Жунушалиев. Ички иштер министрлиги жарандарды каржы пирамидалардан сак болууга чакырат. Министрлик каржы пирамидасы каржы алдамчылыгынын кеңири жайылган түрлөрүнүн бири экендигин белгилейт. Анын схемалары көп болгону менен башкы максаты сизден акча өндүрүп алуу экендигин эскертет. ИИМден белгилешкендей, алданып калбоо үчүн кайсы бир топко кирер алдында алардын лицензиясы, каттоосу, ишмердиги тууралуу маалымат алуу керек. Учурда Талас жана Ысык Көл облустарында каржы пирамидасын уюштурууга байланыштуу кылмыштар аныкталып, иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Бишкек, Ош шаарларында, Ош жана Жалал Абад облустарында каржы пирамидаларын аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Ички иштер министрлиги каржы пирамидаларын уюштургандарга карата Жазык кодексинин 214-беренеси боюнча жоопкерчилик каралганын эскертет. Эртең 7-июлда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаабайт. Күндүз айрым райондордо жаан жаашы ыктымал. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +19+24, күндүз +35+40. Талас облусунда түнкүсүн +17+22, күндүз +34+39. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +21+26, күндүз +36+41. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +14+19, күндүз +27+32. Нарын облусунда түнкүсүн +9+14, күндүз +25+30 градус ысык болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн +22+24, күндүз +38+40 градус ысык болот.